Нуракова Шермаматовна, англис тилинин практикалык курсу кафедрасынын улуг окутуучусу. Кымбаттуу студенттер, мен силер менен биз эмнеге латын тилин үйрөнөбүз? Латын тилин жогорку медициналык окуу жайда үйрөнүүнүн зарылчылыгы эмнеде экендиги жөнүндө кыскача ой бөлүшкүм келди. Латын тили бүгүнкү күндө озеки тилде колдонулбагандыктан өлүк тил деп эсептелинет. Бирок бир нече илимдерде азыркы күнгө чейин орун жоготпой келе жатат. Мисалы, медицина илиминде. Латын тили байыркы грек тили менен катар бүгүнкү күнгө чейин эл аралык терминдерди жасоочу тил катары колдонулуп келет. Дүйнө жүзүндө азыркы күнгө чейин латын тилинен келген сөздөр активдүү колдонулуп жаткандыгына маани бербейбиз. Мисалы, академия, университет, факультет, экзамен, студент, ректор, аудитория, лаборатория, конгресс, конференция, радио, факультет, студент жана башка ушул сыяктуу сөздөр. Латын тилиндеги медициналык аталыштарды сапаттуу колдонуу үчүн латын тилиндеги терминдерди туура айта билүүгө үйрөнүү, жана алардын грамматикалык формасын, маанисин түшүнө билүү керек. Латын тилинин негизин билбей туруп, медициналык билим алуу мүмкүн эмес. Болочок дарыгерлерди даярдоодо латын тилин окутуу өтө маңыздуу. Латын тилинен алынган сөздөрдүн маанисин, түп нускасын билүү дагы маанилүү. Латын тили биринчи курс студенттери үчүн жаңы, тааныш эмес предмет. Ошондуктан кыйынчылыктар кездешиши мүмкүн. Бирок бул тилди үйрөнүү өтө кызыктуу. Латын тилин болочок кесибинде колдонсун деген максатта окутат жана жаңы сапаттуу дарыгерлерди даярдоону көздөйт. Латын тили медициналык факультетте окутулган бардык предметтер менен байланышат. Мисалы, анатомия, биология, биохимия, биофизика, фармация жана клиникалык предметтер менен. Латын тилин үйрөнүү менен достор биз рецептти туура жазууну, анатомиялык жана клиникалык терминдерди туура айтууну, сапаттуу колдонууну үйрөнөбүз. Андыктан достор, келгиле латын тилин чогуу үйрөнөбүз.